Bala bakşaga varsa al жерде жалаң эжекелер, мектепке барса ал жерде дагы эжекелер, университетке барса ал жерде деле жалаң эжекелер, мугалим эркек жок болуп калды биздин жашообуздачы. Ошол себептен эркек балдарды биз эркекче тарбиялайык туугандар, өзүбүз менен жетелеп жүрүп көндүрөлү, мешитке алып келели, ал жак бул жака алып баралы, ошону коноктор келгенде кел балам отур деп туруп, эркектер менен кошо отурганды биз үйрөтөлү ошол эркек балага. Биз болсо, апаңа, апаң билет, апаңдан сура дей берип, апасынын баласы болуп калды азырчы. Баягы жерде эркектер. Жанагы мектепте бир баландан сураптыр да, мугалим, атаң эмне жумуш кылат десе, апамдын айтканын кылат дейт экен го. Карасаңар азыр ошондой болуп калды да. Негизи андай болбош керек эле да. Апам атамдын айтканын кылат деш керек эле да баягы жердечи. Тескер заман болуп калды да. Апаң эмне жумуш кылат десе, атамдын айтканын кылат дейт экен. Андай болбош керек туугандар. Эми